Рахмат, амастар, барыңыздарды ұлы ороза айында құттықтап кетейін. Чоң рахмат, чоң отырып жатырмыз. Менің сөзім қысқа де, мен екі нәрсеге тоқталғым келеді. Биринчиси Бишкек Баатыр, Бишкек ата жөнүндө. Мен өткөндө Бишкек атанын айкели ачылып атканда ошол жерде эки нерсени так айттым эле, азырда ошону кайталап кетким келет. Биринчиси Бишкек ата, Бишкек Баатыр тарыхый инсан, Кенен уулу, Солтодан тарайт. Мунун урпактары бүгүн жашап атат. Түз айылында, Сокулук районунда түз урпактары бар. Бул тарыхый факт. Экинчиси Бишкек ата, Бишкек Баатыр Борбор шаарыбыздын негиздеүүчүсү, анткени эң биринчилерден болуп, ушул Сары Өзөн чүйгө чеп салып, ошол чеп кийин борбор болду. Мына бул талашсыз факт. Эми китеп жөнүндө айтайын. 2018 жылы мен ушул Линдер академиясына барып, тарых жана этнография институтунун жетекчилери менен жолугуп, Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн, Кыргыз элинин, Кыргыз мамлекетинин улуу инсандардын тарыхын изилдөө боюнча сынак жарыялап, жыл сайын ошо 100 000 сомдон берип турайын, 5 жылда 500 000 сом болот экен. Эң жакшы эмгектерге деп ошо сынак жарыялаганбыз. 18 жылы 2 сынагы өттү, жеңүүчүлөр алды. Ошон биринчи сынак Бишкек Баатыр жөнүндө болгон. Ошол Бишкек Баатырдын тарыхын изилдеп берсеңер деп. Сапаралиевдин эмгеги кечигип калып кирбей калган. Бүгүн мына ушул китеп болуп чыгып отурат. Мен колдоп жардам бердим ушул басылып чыгышына. Эмгегин айтып кетиш керек. Дөөлөтбек Сапаралиев тарыхый архивдик материалдар менен абдан жакшы тактап берди. Бул бүгүнкү күндө көп кызыгуун алып келип атат. Мен ойлойм, бул башталышы, өзү да сөзүндө айтып жүрөт. Бул башталышы, мындан кийин дагы бул багытта изилдөөлөр уланат. Тарыхый илимий изилдөөлөр уланат. Биз Бишкек ата, Бишкек Баатыр, Бишкек шаарынын түптөлүүчү ошол 18 жылында белгиси кандай болгонун баарын тең буйруса келечекте ошо тарыхчылардан, этнографтардан, археологдордон терең изилдөөлөр негизинде алабыз. Ошончо мен китебимизге токтоп кетем. Бул